Социалдык камсыздандыруу тарифи бул жер салыгынын базалык ставкасы менен байланганбы же байланган эмеспи? Салык кызматынын жетекчисинин орун басары. Саламатсызбы, Мирлан Исабекович. Бизде тарифтер жөнүндө төлөмдөр тариф страховых взносов 5 статьяда ар бир район боюнча 1 гектарга канчадан төлөнү толук жазылган, толук так жазылган. Мурда сиз айткандай болчу, биз ал системадан кетип, азыр ушул ар бир жердин өзүнчө, ар бир райондун жерди иштеткенине карап тарифтер. Закон о социальном страховании дейсизби? 5 статья. Азыр ушундай тартипте. Демек, жер салыгынын базалык ставкасы көтөрүлөбү, түшөбү, анга таасир этпейт. Мен жаңылышпасам, мурда ошондой болчу. Базалык ставкага бекем байланган. Өзгөрсө өзгөрөт, өзгөрбөсө жок. Экинчи, азыр айтып кеттиңиз, салык кызматынын орун басары, сиз жалпы жер салыгынан 325 миллион сом, камсыздандыруу төгүмүнөн 220 миллион сом. 2019 деп турабы? Туура. Айрыма эмненин эсебинен чыгып атат анда? Толук чогулбай калдыбы? Да. Же тариф төмөнбү? Таптакыр. Толук төлөнгөн эмес болуп атат да. Төлөнбөгөн болсо кандай санкциялар бар бул жерде? Азыркы маалда иш алып барып атабызбы эме негизинде закон о социальном страховании деп. Бирок бул жерде бир эле нормасы бар экен, сотко берип, башында бир Рахмат. кат жазып туруп эле аны сотко бермей эле бар экен да. Азыр болсо мына азыркы мыйзам негизинде, долбоор негизинде салык кодексинде көрсөтүлгөн бүт нормалардын негизинде баягы алып барабыз да. Иш-чараларды. Рахмат, түшүнүктүү. Мен азыр сиз айткан социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамды аны алдым. Негизи базалык ставка менен бирдей эле экен, тарифтерчи. Бирдей эле бүгүнкү күнү. Демек, канча жер салыгы төгүлгөн болсо, ошончо социалдык камсыздандыруу төгүм төгүлүш керек. Туурабы? Бул администрирование жоктугу мүмкүн ошол доход менен иштеген адистердин начар иштеген кесепетинен түшкөн жок каражат. Биз жалпы калкыбызды мындай бир чакырык кылыш керек. Канча камсыздандыруу төгүмүнө төлөм төлөсөк, ошонго ылайык пенсияга чыгабыз. Келечекте социалдык фонд таптакыр төлөй албай калышы мүмкүн. Ошондуктан азыртан ушу калкыбызды туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп алып кетишибиз керек. Рахмат.